Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Коңгуроо кагылып, адабий окуу сабагы башталды. Балдар, бүгүн эшикте күн кандай? Ооба, албетте күн ачык. Биздин дагы маанайыбыз ачыкпы? Анда алтын эрежеге көңүл бурабыз. Кунт коюп угабыз, активдүү болобуз жана эстеп калабыз. Сабактын темасы эгемендүү өлкөбүз жана анын символдору. Сабактын максаты эгемендүү өлкөбүздүн жана анын символдору жөнүндө маалымат аласыңар. Өз ойлоруңарды эркин, далилдүү айтууга көнүгөсүңөр. Ата мекенди сүйүүгө, көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Радиолук жолдогу эгемендүү мамлекет. Ал Борбордук Азияда жайгашкан. Аянты 199.000 километр квадрат. Өлкөнүн курамында 7 область, 40 район, 31 шаар бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман менжиген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз. Кыргыз эли көп кылымдуу тарыхы, кайталангыс маданияты, ада салты бар, улуттук билим аздектеген эл. Түндүк аймагында кар кетелек болсо, түштүгүндө тоо этегинде алма гүлдөйт. Кыргыз мермерди ысык көл менен сыймыктанабыз. Жерибиз кен байлыктарга бай, гениалдуу жана таланттуу адамдар мекенибиздин жана элибиздин атагын чыгарган. Улуу акын жана жазуучулардын, таланттуу сүрөтчүлөрдүн, манасчылардын мекени. Кыргызстан көп улуттуу калкы бар мамлекет. Азыркы учурда бирдиктүү үй бүлөдөй 6 миллион адам жашайт. 100дөн ашуун улуттар бар. Кыргызстандын эли бирдиктүү эл, тынчтык жана ынтымак ар бир адам үчүн башкы орунда турат. Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикасында чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика Конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Жогорку Кеңештин 1992 жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Эгемен Кыргызстандын алгачкы туусу 1992 жылы 5-мартта өкмөт үйүнүн имаратынын үстүнө көтөрүлгөн. Маанилүү мамлекеттик символдун авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковтар. Биздин мамлекеттик туу кызыл түстөгү кездемеден жасалган. Ортосунда күн алтын түстөгү тегиз тийген 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын белгиси. Түндүк ата конуштун символу. Кеңири мааниде тынчтыктын символу. Тегерек алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 уруу элдин Кыргызстан мамлекетине бириккендигин түшүндүрөт. Мамлекеттик тууларды мамлекеттик имараттардан, борбор шаарыбыздын аянтынан, административдик борборлорунан көрсөк болот. Туу унаалардын номердик белгилеринде да тартылган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби биздин мамлекеттин символу. Ал бардык маанилүү расмий документтерде жана мөөрлөрдө чагылдырылган.
Мамлекеттик герб Кыргыз жарандарынын паспортуна да түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби 1994 жылы 14 январда Жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. Авторлары Асейин Абдраев жана Садырбек Дубанаев. Мамлекеттик гербте тартылган канаттын жайган ак шумкар мамлекеттин эркиндигинин символу. Алдыга умтулуу, берешендик, көрө билгичтиктен жана тоолуу өлкөнү мекендеген кыргызстандыктардын бийик мүдөөсүн түшүндүрөт. Кыргызстандын бермети ысык көл, жаратылыштын кооздугунун символу, жашоонун жана энергиянын булагы. Күндүн нуру чулгаган тоонун чокулары кыргыз элинин ак калпагына окшойт. Гербтин эки кырына түшүрүлгөн бакта менен буудай Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн түрдүүлүгүн, ошондой эле биримдикти белгилейт. Бардык мамлекеттердин гимни дайыма салтанаттуу аткарылат. Гимнди аткаруу менен өлкөбүз жаңы жылды тосот, ар түрдүү иш-чараларды өткөрөт. Гимнди аткаруу менен спортчулар дагы сыйланышат. Бул анын гана жеңиши эмес, мамлекеттин да жеңиши экендигин билдирет. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылдын 18 декабрында Жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. Сөзүнүн авторлары Жалил Садыков, Шабданалы Кулуев, музыкасын Насыр Давлесов менен Калый Молдобасановдор жазышкан. Кыргызстандын мамлекеттик гимни музыкалык, поэтикалык чыгарма болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни музыкасы менен сөзү дал келгендей аткарылышы зарыл. Гимн президент кызматына дайындалганда, Кыргызстанга чет мамлекеттен келген расмий конокторду тосуу жана узатуу аземинде, мамлекеттик тууну көтөрүү мезгилинде жана башка расмий салтанаттарда аткарылат. Гимндин расмий аткарылышын угуп турган адамдар оң колун сол көкүрөгүнө коюп, ордунан турушат. Эгерде тууну көтөрүп жатканда гимн менен коштолсо, ага катышып турган адамдар тууга карай түз турушат. Эркектер гимн аткарылып жатканда баш кийимсиз турушу керек.